Жашоонун сыноолору өтө кыйнап, проблемалар көбөйгөн учурда, караңгы күндөрдү башыңыздан өткөрүп жаткан учурда өзүңүздүн багыңызга, жүзүн багыңызга, өзүңүздүн гүл бакчаларыңызга кирип алып, огороттогу кичинекей дарактардын астына келип алып, ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте, Аллахым сен бардык кемчиликтерден тазасың, мен өзүм зулум кылуучумун деп айтуу. Аллахты зикир кылуу, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, Аллах улуг, Аллахка шүгүр кылабыз. Аллахты зикир кылуу, Аллахты эстөө чындыгында ар кимдин колунан келе бербейт. Тил деген неамат, тил деген жакшылыкты ар ким эле жакшы нерсеге колуна бербейт. Бирөөлөр кыйбат боюнча, гыйбат боюнча, ушак боюнча рекорд коюп салган. ТТХ-сы секундуга 200 сөз да болгон ушак сөз, зикир эмес. Аллахты эстөө, урматтуу мусулман туугандарым. Имам Ахмад Багдадтык улуу имамдардан болгон. Бул имам ошол учурда дагы имамдардын өзүнө жараша сый урматы, атак даңкы болгон, аты чыккан болгон. Сапарларга барып, ар жерлерге сабактарды уюштурган. Азыр устаздардан ар жерге барат го, Орусия, Казакстан ар жерлерге барып сабактарды кылышат. Аллах жолунда тиң жетсин деген максатта, тыйын тыпыр үчүн эмес, башка үчүн эмес. Артисттер концерт коюп, билет сатышат. Алар сабак берип, билет сатышпайт мисалы үчүн. Болсо алар жөн эле ырларды ырдашат да, музыка шайтандын айтканын кылып акча табышат. Бул жерде Аллахтын айткан нерселерин айткандыгы үчүн акча алса арзыйт, бирок булар акча албайт. Артисттериң шайтандын нерсенин айтканын кылып туруп эле байып кетишип атат. Имам Ахмад ошондой сапарлардын биринде бир жерге мечитте Кутанды окуп түнөп калайын, ошол жерде тең сапарымды улап кетемин деп, ошол мечитте калат экен. Мечитте калып турса эле бир учурда мечиттин кызматкерлери келип, бул жерде жатса болбойт. Мечит гостиница эмес, жатакана эмес, башка эмес, чыгыңыз, бул жерден кетиңиз дейт экен. Ошентип чыгарып салат экен. Чыгарып мечиттин бурчунда турат экен Имам Ахмад. Эми ал дагы Имам Ахмадмын, мен ушундай адаммын десе, аны сый урматка коюп даражасын башына көтөрө тургандар болгон. Бирок алар жупуну эми Аллах тааныса болду деген адамдар да, жупуну кичпейт адамдар болгон. Ошентип бул мечиттин бурчунда турса, сен дагы деле ушул жерде турасыңбы? Бар чык деп бутудан сүйрөп чыгарып салат экен да сыртка. Жолдун аркы бети набайкана, жолдун бир бети мечит, жолдун аркы бетинде набайчы карап турат экен баягы Имам Ахмад. Жакындап келип Имам Ахмадга, сиздин абалыңызды түшүнүп турам. Жүрүңүз, менин набайканамда жатыңыз. Мен баары уктабайм бүгүн. Набайчылар баягындан жапкандар, түнү менен иштешип, камыр кылышат, эрте таңга жылуу ыстык нандарды чыгарышат го. Ыстык нан дегенде эске түштү, ыстык нанды сармайды, ыстык нандын ортосуна кошуп, нават чайды, көк чайды үстүнө наватты кошуп, ошентип ичкен учурлар, апаңыз жаныңызда, апаңыз менен ошентип чай ичкен учурлар көп кыргыздарда ошондой болот. Бул алтын күндөрдө, күндүн ыстыгында болбосо дагы айырмасы жок. Набайчылар дагы кандай жакшы кесип нан жабып, нан саткан элдерге мисалы пишектеп 90%, 90% набайчылар өзбек туугандар. Өзбектер ушул аш болсун, нан болсун, күчтүү келишет го. Көптөгөн кафелерде мисалы үчүн пловторду келтирет, аштарды, тамактарды түрү менен жакшы жашашат. Наманган, Андижандан келген өзбектер туугандар тамактарды өтө өзгөчө жашайт. Бир таанышым айтат, досум айтат, тааныш байкелерден учурда келди дейт, экөөбүз өтө күчтүү повар экен. Ошолор келип бир бизнес идеяны сунушташты, ушу кооперация неме кылсак, биз поварбыз, кылсак ушул ишти деп айтты. Мен убактым жок, учурум жок дегендигим үчүн кеттик. Алар кетишти, өздөрүнүн жолдорун улап. Алар болгону өздөрү иштеп жаткан кафеде айлыктуу зарплатаны кыскартып азыраак берип койгон. Олар ошол учурда 7-8 жыл мурда, 10 жыл мурда ошол 1,5 миң, 2 миң доллар тегерегинде зарплата алып иштечкен. Анын көбүн бербестен $500 эле берип койгон.
Ошондуктан булар башка жака кетебиз десе, силердей порларды, силерге окшогон порларды башкалардан, башка жерлерден дагы таап аламын деп шефи куу берген. Алар анан менин алдыма келген, Мухаммад дейт да. Анан менин убактым жоктугу үчүн айтып койдум аларга. Алар башка жака кетишиптир. Биз азыр ошо башка жерге кеткен жердеги кафеде аш жеп отурабыз, Мухаммад. Бул порлар азыр билесиңби, айына $10,000 айлык алат. Эң атактуу кафелерден бул, атын атай эле коеюн. Эң атактуу кафелерден повар эң күчтүү болуш керек экен. Поварга карап келет экен. Тамактан да издеп, адамдар жакшы болсо баары жака барат экен. Чындыгында азыр издеп туруп таап калды, адамдардан издеп туруп барып калды. Мисал үчүн, ошол сыяктуу эле. Эгер жакшысы болсо, сымбаттуусу, татыктуусу болсо, адам баары жака барат экен да. Көчөдө мисал үчүн шаурмаканалар бар. Сиз эсептелүү гана шаурмаканалардан шаурма жешиңиз мүмкүн. Бирок албетте кээ бир нерселерди айтышка туура келет. Эт кымбат, эт чындыгында кымбат. Ал эми шаурмалардын ичине кошулуп жаткан эттер канча көп эт кошуп берет да, актабай калышы мүмкүн. А бул жерде бир нерсе бар, бир сөз бар. Темага кайтайлы. Имам Ахмад баягы навайчы менен жата турган болуп навайканага кирет. Навайканага кирет экен, навайчы өтө таң кылдырат. Ар бир ишинде навайчы нан жапкан адам зикир менен субханалла, алхамдулилла, камыр кылса дагы, нанды бир жерге койсо дагы субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ар дайым зикир менен нан жабат экен, нан кылат экен. Ошондо Имам Ахмад карап сурайт экен, сустанып сурайт экен. Бул зикир кылат экенсиз тынбастан, тынымсыз зикир кылат экенсиз. Бир ниеттериңизди Аллах Таала бердиби, зикирдин себебинен жакшылыктар келдиби десе, ооба. Эмне ниет максат кылсам бардыгына жеттим. Бардыгына жеттим, бирок бир ниет кылып жүрөм 3-4 жылдан бери, бир ниет кылып атамын. Эмне ниет? Имам Ахмад деген бар экен Багдадта. Ошону бир көрүш, бир сухбеттеш ниетим бар эле дейт экен да. Ошондо Имам Ахмад карап туруп, сиздин зикирлериңиз Имам Ахмадты бутудан сүтүрүп, сиздин астыңызга алып келип койду деген экен да. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, биздин кылып жаткан зикирлерибиз Аллах үчүн, Аллахты ыраазылыгы үчүн, Аллахты эстеп жаткан учурларыбыз. Эгерде биз Аллах үчүн чын жүрөктөн зикир кылсак тынымсыз, зикир Аллахты эстөө көптөгөн күнөөлөрдөн тосот. Кантип субханалла деп аткан адам жаман нерсени карасын. Алхамдулилля деп аткан адам кантип бир жаман ишти кылсын. Аллаху акбар деп туруп кантип бир жаман ишти кыласын. Ойлонуш керек да. Зикир урматтуу мусулман бир тууган. Аллахтын зикири, Аллахты эстөө. Тинемсиз зикир кылышыбыз керек. Азыр бош учурлар. Чындыгында биз колубуз менен иш кылабыз. Мээбиз менен ойлонобуз. Бутубуз менен бир жерге басабыз. Бирок тилибиз менен субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар. Тилибиз ар дайым бош демекчимин. Мусулман адам эчтеке кылбаса жөн эле уктасын дейт. Эгер бирөөлөрдү сүйлөп убактысын, башка мусулман бир туугандарын сүйлөп убактысын алып койбосун, уктасын дейт да. Жөн эле уктасын. Башкалардын убактысына, акысына кирип калбасын. А бүгүн тил менен атайын жолугушуп, учурашып, бирөөлөрдү кыйбат кыла тургандар, ушак кыла тургандар бар. Айта турган маселе зикир. Аллахты эсте, Аллах сени эстейт. Жакшы күндө да, жаман күндө да эсте. Бирөөлөр бактылуу күндө эле, бирөөлөр кайгы күндө эле эстейт. Жок, бардык күндө эсте. Бардык күндө, бардык түндө.